Кыямат жакындайт экен, ушундай адамдар чыгат коомдон. Сырты өтө жакшынакай көрүнгөн, койдун терисин жамыган, тили өтө ширин болгон, шекер болгон, таттуу болгон, кант болгон, бал болгон, өтө ширин сүйлөйт. Дендин терисин жамыган. Бирок ичинде түлкүлүгү, карышкырлыгы бар адамдар чыгат дейт. Булардын негизги максаты эмне? Динди өзүнө кийип алып, ошол аркылуу акча агымын түзүү. Ушундай адамдар жок эмес. Бүгүн ар кандай курулуш компанияларды ачып, ар кандай ипотекага акча беребиз, кредитке акча беребиз, башка кылабыз, үй салып беребиз деп ар кандай жолдор менен карасаң, бир таттуу сүйлөйт, бир ширин сүйлөйт. Эми сүйлөгөндө куштар канатсыз учат. Лагмандар лапшасы илинип кетет. Салаты жок тамактарды жегендей болуп каласың да. Ушундай ширин сүйлөйт, ушундай таттуу сүйлөйт. Кийингенине карасаң, жолуга карап ишенесиң, сакалга карап ишенесиң, алдабайт, бул диндеги адам экен, жолукчан эже экен деп мындай карап турасың. Бирок урматтуу мекендешим, ал ким? Ошондуктан урматтуу мекендештерим, алданбаш керек. Мусулман бир чактырган жерине экинчи жолу чактырбайт. Бир алданган жерине экинчи жолу алданбайт. Мусулман шустери болот, өзгө так болот, тыкан болот. Баягыдай туура түшүнүк менен айтканда шустери болот. Нанын алдырып койбойт. Ошондуктан бул форма, жолук, жолук бул материал. Материал бул полотенце менен бирдей эле материал. Алсаң алынып калат, чечсең чечилип калат, жырсаң жыртылып калат дегендей сөз. Сакал, тестостерон күчөйгөн сайын бул чыга турган маселе, эркектерде боло турган маселе. Ошого формага карап алданбаш керек. Форма сырткы динибиздин символдук нерселери булар. Бирок буларга карап туруп акча бер, буларга карап туруп, тыйым бер, буларга карап кызыл китебиңди берип кой, үйүңдө документин берип кой деген маселелер жок. Бул сырткы нерселер ичке диагноз коюп бере албайт. Ичи дагы таза деген эмес. Бирок урматтуу мекендешим сөзүнүн аягында келет. Ошол алдайм дегендер, динди жамынып алып алдайм деген адамдарга Кудай Таала, Аллах Таала ушундай фитнаны, ушундай түшүнбөстүктү чыгарып коет. Алар кантип өздөрү алданып калганын, кандай өздөрү балеге туш келип калганын билбей калышат дейт да. Өздөрү да чагылбай калат. Байкасаңыз, ушундай нерселерди чыгарат, үй беребиз дейт, ипотека бирдеге кылабыз дейт, дагы кредит беребиз дейт, ар нерселерди айтып чыгышат. Сонун чыгып кеткан болот. Бир мал карасаң, камалды ушунча жылга акчасын төлөбөй калды, мындай болду, андай болду деген нерселер болот да. Канча алдайм десеңиз, ошончо бул жагыңыз бурап коет Аллах Таала. Бир бураганда катып кетип каласыз. Адал маселесинде бай болсо болот. Тамчылап акырын келет. Адалдан бай болсо болот. Арамдыкын напор менен берет. Арканды алыс таштап коет. Бир күн аркан тартылганда өтө катуу үзүп кетип калышы толук түрдө мүмкүн. Ошондуктан да байлаш керек. Аллахтан коркуш керек. Динди жамынып алып алдагандар бул нерсени токтотуш керек.